Жогорку Рада Украинага каршы согуш башталганын жарыялады. Оппозиционная платформа «За жизнь» партиясынан Раданын депутаты Вадим Рабинович Facebook баракчасында батыштын Украинага каршы согушу башталганын жарыялады. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Согуш башталды, бирок аны Украина менен батыш жүргүзүп жатат. Азыр биздин өлкөгө карата батыш өнөктөштөрү тарабынан жасалып жаткан иштердин бардыгы Украинаны биздин жарандарга калтыруу сунушу, дипломаттарды кетирүү, өлкөдөн чыгуусу, инвесторлор аба каттамдарын токтотуу, бул күчтүү санкцияларга барабар деп жазган Рабинович. Парламентарийдин айтымында Киевдин батыш өнөктөштөрүнүн билдирүүлөрүнөн улам Украинанын экономикасы токтоп калышы мүмкүн. Бул Акназар Ньюс Чекиторг. Украинадан бай адамдар кетип жатат. Украиналык олигархтар чартердик рейс менен чет өлкөгө кетип жатышат. Кечээ 13 февралда Киев шаарында 20 чартердик аба каттамы катталган. Бул тууралуу Украинская правда маалымат агенттиги жазды. Миллионер Ринат Ахмедов менен саясатчы Борис Колесниковдун учактары да Украинадан сыртка чыгып кетти. Бирок Колесников Киевде экенин, учагы Прага шаарына техникалык тейлөөгө учуп кеткенин айтты. Ошондой эле миллионер Игорь Абрамович 50 киши бата турган учак жалдаганы белгилүү болду. Бул учак менен Абрамович туугандарын жана бизнес өнөктөштөрүнүн Вена шаарына чыгарып кетери айтылды. Ринат Ахметовдун учагы кечээ учуп кетсе да, олигарх өзү Украинадан 30 январда эле Цюрих шаарына чыгып кеткен. Ошол эле күнү бизнесмен Виктор Пинчук да чет өлкөгө учуп кеткен. Бизнесмен депутат Вадим Новинский Украинадан 10 февралда Мюнхен шаарына учуп кеткен. Ошол эле күнү бизнесмен Александр Ярославский да сыртка чыгып кеткени белгилүү болду. Бизнесмендер Андрей Ставницер менен Вадим Нестеренко 13 февралда, Вадим Столар менен Василий Хмельницкий 12 февралда чет өлкөгө чыгып кетишкени айтылууда. Бул Акназар Ньюс Чекиторг. Экс-министр Молдомуса Конгантиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты болуп өттү. Бүгүн 14 февралда Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында Молдомуса Конгантиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Учурда чогулгандар маркумду жерге берүү үчүн аларча көрүстөөнүн көздөй жөнөштү. Коштошуу зыйнатына УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов, башкы прокурор Курманкул Зулушев жана депутаттар катышты. Мындан тышкары узатуу зыйнатына маданият өкүлдөрү келишти. Эске салсак, Молдомуса Конгантиев кечээ 63 жашында мезгилсиз дүйнө салганы маалымдалган. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев генералдын акыркы түшкөн сүрөтүн Фейсбуктагы баракчасына жарыялаган. Бул Ак Супер Чекиткейжи. Президент Садыр Жапаров Молдомуса Конгантиевдин тажыясына барды. Молдомуса Конгантиевдин тажыясына президент Садыр Жапаров катышты. Бул тууралуу соц тармак колдонуучулары жазды. Аны менен кошо тажыяга Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов да барган. ИИМдин мурдагы башчысы Молдомуса Конгантиев 12 февралда Ошто көз жумган. Ал 63 жашта болчу. Жакындарынын айтымында Конгантиевдин жүрөгүнүн согуусу күтүүсүздөн токтоп калган. Бул Ак Сереп Чекиткейжи. Санкт-Петербургда кыргызстандык жигитти башына атып кетишкен. Санкт-Петербургда кыргызстандык октон жаракат алды. Бул тууралуу ЖМКлар жазууда. Такталгандай 13 февралда Кыргызстандын жараны полицияга кайрылган. Анын айтымында Ташковская көчөсүндөгү номер 3-үйдүн жанында атышуу болгон. Келген милиция кызматкерлери окуя болгон жерден жарадар адамды тапкан. Ага учурда издөөдө жүргөн жаран тарабынан травматикалык тапанчадан ок атылган деп айтылат маалыматта. Кырынын жараны башынын жаракат алып, ооруканага ага медициналык жардам көрсөтүлгөн. Ок аткан адамдын Mercedes Sprinter үлгүсүндөгү унаасы кылмыш болгон жерден бир нече 100 метр алыстыкта табылган. Кичи автобус Парголовалык 51 жаштагы Гочиге таандык экени белгилүү болду деп жазылат ЖМКлар. Бул Акназар Ньюс Чекиторг. Эрнест Карыбеков: Токтогул ГЭСи токтоп калса, мамлекетте кооптуу абал жаралат. Борбор Азиядагы суу пайдалануу жана суу энергетикалык ресурстары маселелерин изилдөө боюнча коомдук институттун жетекчиси менен маек. Жазга кантип чыгабыз, андан кийин кандай абал күтөт деген энергетикалык оор абалда турабыз. Мындай кырдаалда кандай иш-аракеттер менен жол таап кетсек болчудай.
Акыбал абдан оор, муну баары билет, президент коом да билет. 1 апрелде официалдуу түрдө кыш сезону бүтөт. Токтогул суу сактагычы 12 миллиард куб менен чыгышы керек эле. 7 миллиард куб көлөмү менен жаздан чыкканы турабыз. 7 миллиард менен чыгуу өтө кооптуу абал. Токтогул суу сактагычынын өзүнүн көп жылдык жөнгө салуу регламенти бар. Анын регламенти сакталбай, суунун көлөмүн түшүрүп жиберишкен. Азыр 3-чү жолу ушул окуя кайталанып жатат. Сууну толтуруу үчүн анын регламентин так сактоо керек. Бул жайында толуп, кышында түгөнгүдөй Тажикстандагы Нурек ГЭС эмес. Жыл кургакчыл болобу, нымдуу болобу, суунун көлөмү жумушчу көлөмдө сакталып турушу абзел. Ошол талапты сактабай, кубаттуулуктун баарын ар жакка таратып берип коюшкан. Майнинг фермалары көп ачылып, көмүскө иштешет. Бишкек Ош шаарларындагы жаңы курулган имараттарды жылуулук борборлоруна туташтырбай, электр энергиясы менен жылытат. Экинчиден, эгемен жылдардан бери кубаттуулук курулган эмес. Камбар ата 2-нин бир агрегатына турбина коюлган. Ал 120 мегаватт эле кубаттуулукту берет. Толук бүтүрсө 360 мегаватт бериши керек эле. Тилекке каршы аны да курбай, мамлекеттин деңгээлинде каралбай турган көп майда чүйдө долбоорлорго алаксып атышат. Кичи ГЭСтерди курабыз дешет. Алардын жалпы кубаттуулугу 1,5 миллиард киловатт саат болот. Бизге азыр 3 миллиард киловатт сааттан көп энергия жетпейт. Ошондуктан мамлекеттин коопсуздугун сакташ үчүн базалык электростанцияларды куруш керек. Кара кечиге 1200 мегаватт кубаттуулукту жылуулук электростанциясын курса болот. Кубаттуулугу Токтогул ГЭС менен бирдей. Анын Кыргызстанга пайдасы көп болмок. Азыр 90% энергияны Токтогул ГЭСинен колдонуп, суу жөн эле ысырап болуп кетип жатат. Учурда сугат мезгили эмес. Бизден аккан суу аралга жетпей эле коңшу мамлекеттердин суу сактагычтарына топтолуп же жерге сиңүүдө. Борбор Азия аймагында суу энергетика ресурстары көп жылдан бери туура эмес эксплуатация болууда. Анткени суу акысыз. Коңшу мамлекеттерде суунун баасы бар, бизде жок. Ошондуктан биз дагы суунун баасын коюшубуз керек. Учурда электр энергиясын чектөөгө, өчүрүүлөргө кандай көз караштасыз? Кандай таасирлери болот? Башка айла жок болуп турат. Көмүскө иштеген майнинг фермалардын баарын таап өчүрүш керек. Экономикага терс таасири болот. Мындан башка жол жок. Анткени бул энергетика тармагынын эле көйгөйү эмес, улуттук коопсуздукка тиешелүү маселе болуп жатат да. Токтогул ГЭСи токтоп калса, анда мамлекетте эч нерсе иштебей калат. Ушундай абалга алып келип коюшпадыбы? Электр энергияны сатып алуу керек. Алмашып алышабы? Бул өкмөттүн иши. Ошон үчүн акырындап өчүрүп, андан тышкары өзүбүздүн жылуулук электр станциябызды ТЭЦти максималдуу кубаттуулукка чыгарып иштетиш керек. Башка жол жок. Ал жетпесе, бул бир эле жол. Кыргызстандын ичинде электр энергиясын чектөө, башка мамлекеттерден сатып алып жатабыз. Буга каражат кетүүдө. 2 сомдон эле эсептесек, 3 миллиард куб суу, бул 6 миллиард сом. Башкача айтканда, биз 6 миллиард сомго чыгаша болуудабыз. Бул бюджеттин мамлекеттин акчасы. 2 жылда 6 миллиард куб суу сатып алсак, 12 миллиард сомго чыгаша болобуз. Ошого бирөө жооп бериши керек. Анткени суу сактагычты туура иштетсе, суунун көлөмү мынчалык деңгээлге түшпөйт болчу. Бизде бирөө дагы жоопкерчиликке тартылбайт. 2017-жылы Токтогулда суу толтура болчу. Аны Өзбекстан, Казакстанга жөн эле сатышты да, анын үстүнө мамлекеттик системага майнинг фермаларды да киргизип салышкан. Ага уруксаат бербей токтотуш керек болчу. А бизде уруксаат берип атышат. Булак Назар Ньюс, Чекит.орг.